Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен Ташбек Жамиловна, эл агартуу атыштагы элдик дарыгер, дүйнөнүн дарыгери, фитотерапевт. Бүгүн дагы бир дары өсүмдүк боюнча мен сиздерди тааныштырамын. Мен жашаган жерим ушул жер. Ошол көрүнүп турган крыша дейминби, ошол жерде менин үйүм. Мына дарыянын жээгинде, жана Кыргызстандын картасында Кыргыз Ата деген дарыя бар. Ошонун жээгинде менин үйүм. Булар коңшунун бактары. Ноокат району, мурдакы Калинин айылы. Азыр Кара Таш деп айтылат. Тоонун түбүндөбүз. Аба таза, дарыяда суу агып атат. Мындай бактар. Бизге карантин анча деле билинген жок. Бир айдай отурдук үйдө. Анан бир 10 күндөй болдук го. Дары чөптөр чыккандан анан талаага чыгып кеттик. Бүгүн мен сиздерге кадимки эле жалбыз миятаны дарылык касиетин айтып берем. Менин дарысыз дарылануу деген китебимде мията жөнүндө өтө кенен жазылган. Ошону алып алсаңар да болот. 30дан ашуун ооруну дары өсүмдүктөр менен кантип алдын ала аптекага барбастан дарыласа болот. Анан 40тан ашуун дары өсүмдүктөр, мөмө жемиштердин дарылык касиети жазылган. Бүгүн мына мията жыттуу болот. Бул ак жалпыз болот, ушундай жалпыз болот, кара жалпыз болот. Негизинен азыркысы жыттуусу жакшы, жыттуусу. Муну гүлдөй элегинде, ушундай жаш мезгилинде алып туруп, мындай туурап, майда кыркып туруп, бир экелидей кыркып туруп, көлөкө жерге жайып кургатса, эмнеге дары көк чайга же кара чайга же кадимки эле мен айтып элаткан уй беденин гүлүнө кошуп ичсең нервти тынчтандырат. Нервке аябай жакшы. Азыр эми 99% адам нервтен кыйналабыз. Керек болсо жап-жаш бала дагы эле. Садикке баргандагысы, мектепке баргандагысы, студент болгондогусу, турмуш кургандагысы, бала багып чоңойгондогу, анан каарыгандагы баардыгыбыз эле нерв кыйынчылыгы бар. Чайга кошуп эле бир чай кургатылгандан бир кичине чай кашыкты кошуп эле иче бересиңер, бир күндө 3 маал ичсеңер болот. Өтө көп ичсе да болбойт. Анан гүлдөгөнгө чейинкиси мындан бир аз өйдө көтөрүлүп, гүлдүн бүчүрлөрү ачыла баштагандагысы аласыңар дагы майда кесип, туурап, көлөкө жерге, көлөкө десе үйдүн ичине эмес, көлөкө шамалбак, мындай айвандар, ошондой бир шамал жүрүп турган жерге астынан дагы аба кирген, мындай кроваттын сеткасы сыяктууга жука материалды салып туруп кургатсаңар болот да. Ошону кургатып, жарым литр сары майга 3 кашык ушул жалбыздын жалбырагынын кургатылганынан 3 кашык салсак, аш кашыкта аралаштырып коесуңар дагы 21 күндөн кийин күндө 1 кашыктан жейсиңер ошону. 20 күн жеп, 10 күн эс алып, 20 күн жеп, 10 күн эс алып, дагы 20 күн жеп коесуңар. Өпкөгө жакшы, өпкөнү жакшы тазалайт. Бронхиттер, бронхиальный астма менен ооругандар, өнөкөт жөтөлү барлар, ушу өпкөдөгү какырыктын баарыны тазалап чыгат ушул. Өпкөнүн альвеолдоруна чейин барат дагы өпкөнү жакшы тазалайт. Өпкөнүн бир дарысы ушул. Туберкулез болгондар жесе да болот. Ошо өпкөгө байланышкан проблеманы ошо сары май менен болгондогусу чечет. 1 литрге 6 кашык кошсоңар да болот. 2-3 литр даярдап алсаңар болот. Эми ушундай эле өлчөмдө балга аралаштырып койсо кандай болот? Балга аралаштыргандагысы жүрөк оорунун жүрөктүн бүт
бардык оорусуна жакшы. Стенокардия, тахикардия, жүрөктүн болгон, ушу жүрөккө байланыштуу болгон диагноздун баарына жакшы. Бир чоң кашык эртең менен жейсиңер 21 күндөн кийин. Кадимкидей эле жаңы сары майга аралаштыргандай эле аралаштырып коесуңар. Анан жей бересиңер. 20 күндөн 3 жолу жегиле. 3 ай эс алып туруп дагы жегиле. Мына Алла Таала жердин бетине чыгарып койгон адам баласынын оорусуна шипаны. Биз болсо эмне кылабыз? Аптекага барабыз. Фарм бизнести өнүктүрөбүз. Азыр ушул жерде карап турсам мен 11, 12, 13 дарысын көрүп турам. Бизге болчу дарылардын бардыгы эле ушул жердин бетинде өсүп турат. Анан дагы бир жалбыздын эң бир жакшы касиети ушул гүлдөгөн гүлдөр мезгилде ооруп алып туруп эле бир карыш, 2 карыш кылып туруп эле кургатып, ушундан бир жука материалга салып, подушка кылып, жастык кылып алсаңар болот да, уйкунун качканына жакшы. Жыты жакшы, нервти тынчтандырат дагы, жакшы уктайсыңар. Анан дагы бир эң жакшы касиети кээ бир тердеген адамдар боло берет. Тердей берет, саратан эмес, ысык тамак ичмек эмес, кыштын күнүндө деле тердей берет да. Ушулар жалбыздын настоюнан мындай кайнак сууну куюп коюп, күнүнө 3 кашык ичип тамактан мурда. Анан ушу жалбыздын судагы кайнак судагы туммасында киринүү керек, жуунуш керек. Калып калат. Анан кээ бир адамдардын колтугу тердейт. Ошолорго дагы жууп, компресс кылып, мындай материалга сиңирип туруп, ошо кыпчып алсаңар жакшы да. Анан бизде мындай да, биз адамдардын сабыры, кээ бир адамдардын сабыры жок да. Кайсы бир күнү ошо Facebook колдонуучулардан бирөө айтат да, сиз айтпадыңыз беле, лапуктун жалбырагы муун оорусуна, тизе оорусуна жакшы дедиңиз эле. Мен 3 күн байласам таасир эткен жок деп. Канчадасың десем 48 дейт. 4 ай байла дедим. Ар бир 10 жашка 1 айдан байлаганда 4 ай байла. Сентябрга чейин байлаш керек. Мисал да бул. Кээ бир адамга бат таасир этет, кээ бир адамга акырын таасир этет. Кээ бир адам шипа тилебей эле, ушу Ташбежи айтты эле, мен бир байлап көрөйүнчү. Не болор экен дейт да. Жок, Алладан шипаны тилеп, дуаны кылып пайдалансаңар сөзсүз таасир этет. Ушул менин бүгүнкү жаңылыгым. Жалбыз бардык жерлерде өсөт, короолордо өсөт, суунун боюнда өсөт. Мынанда дарыянын жээгиндегинен терем мен көбүнчө. Себеби дарыянын жээги бул жерге машина келбейт, мал тебелебейт, ит куш булгабайт. Дайыма мен ушундай бир дарыянын жээгинен, таза жерлерден терем. Себеби дарычылыгы жакшы болот. Анан эми айылдагылар азыр карантин менен бүткөнү аз калды. Жалбыз чыкты. Тергиле. Жалбыздын мята дейт орусчасы. Жыттуусунан терсеңер андан жакшы. Ал эми шаардыктар болсо мени менен байланышасыңар керек болгон учурда. Мен силерге бергенге аракет кыламын. Оорубаңыздар. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Мен чыгарган постторго, мен чыгарган видеолорго жооп бере албай атсам капа болбогула, кайсы бир күнү жооп беремин. Себеби убактым жок менин азыр. Ушул апрелден баштап октябрга чейин мен дары өсүмдүктөрдү топтошум керек. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.